Саламатсыздарбы? Мына биз азыр бул жерде консультант кылып, результаттарды угуп отурабыз. Бул Жубар Килежек эмгекчил айынан келди, Нарын областынанчы. Аябай шикарный результат алыптыр. Ушул Элеф-8 продукциясын ичипчи. Жубар Килеже кандай болду, эмне болду, ушуну баарыбызга айтып бересиз? Мен Элеф-8 продукциясын апрель айында жолдошум ооруп, башы ооруп, анан эжемден сурадым, ушу эмне каяка барсам, томографияга барсамбы десем, эжем айтты, жок, ушундай жакшы продукция болуп атат, ушуну ичип көргүлө. Бул баш ооруга да жакшы экен, депрессия жана сотрясение жакшы экен дегенден эжемден ушуну алып кеттим, ушул жактачы Элеф продукциясын алып кеттим. Анан барып жолдошум ичти, анан өзүм да ичтим. Анан ошол кезде келиним мындай кровать этип калды да. Анан неме дедим, сен ушуну ичип көрчү деп, биринчи эме барды, кровать эткенде больницага жибердик да. Муну билген жокмун. Анан барганда айтты, эме УЗИге түштү, 3 жолу түштү. Бири айтты, пневматичный экенсинде, бирөө болсо бир нерсе турат, билбей атабыз деди. Анан ошо Донецкийге да барды. Ал жака барганда уже жок, боюңда жок экен деди. Анан эме деди, эми 1 айдан кийин кел, ага чейин биз уже операцияга даярдайлы деп жиберди келинди кайра үйгө. Ошондо турбанын жанында же эт, же киста экенин билген жок. Ошо эмне диагноз коюлган жок. Бирок операцияга жиберди. Операция кылабыз, 1 айдан кийин дагы көрөбүз, мүмкүн чоңоюп деп ошентти да. Көлөмү чоңоюп деп анан үйгө келди. Келгенде мен деле бул чөйрө Элефтин жардам берерин көп билген жокмун. Мүмкүн ичип көрчү, келиндим ушундан жардам болуп жүрбөсүн деп берип аттым да. Анан 1-2 күн бергенден айтты, апа что-то немен кровать эткен азая басып калды деп калды. Анда 2 жыл болгондо эле эртең таң атпай саат 5те эле мени чакырат, апа мынтип эле дарынын касиетин көрдүм деп атпайбы, эмне дарысын мына кичи аткан. Эртең 5те турсам эле дейт, аябай тамырсың ооруп дейт, кантип толготтум дейт. Анан коркуп кетип мындан эме ичип алам деп карайчы, ичип жатсаң бермагым деле ысык үзүлсө кеткендей болду дейт. Анан коркуп эле туалетке барсам эле чоң эле дейт, бир чоң эле эт түшүп калды. Анан коркуп эле сал дейт. Анан ошо экенде көзүнөн жаш чыгат келин, сүйүнүп чыгып, расыл кондурбайды, операция кылам деп атканда жакшы болду. Баарысы аябай сүйүнүп, өзү кудуңдап сүйүнүп алгантып эле. Анан ошентип эле 2-3 күндөн кийин жибердим кайра больницагачы. Анан бир туккан деген эже көрүнчү, как раз ал эже окууга кетип калыптыр, ордунда жылыс бар экен. Анан жылыска көрүнүп УЗИге тартып, сен таптаза экенсиң деп айтыптыр ошо. Анан жана бул жерде бардым эле. Бул экинчи жолу түшүптүр, биринчисини тартпай калган турбайсыздар. Биринчисин тартпай чоң экен. Андан кийин дагы кичинекей бул экинчиси кичинекей деп түшкөн болсо да бул. Мындан чоң бир тоо чоң болчу да бул. Экинчисин уже тартып калдык. УЗИге барсаңыздар таптаса эч нерсе жок. Кровотечение жок. Жок, эч нерсе жок. Анан таптаза экенсиң, эч нерсе жок. Сен 2 турбанга тазалап жиберет. Анан келин сүйүнүп келди. Жакшы болду деп. Анан экинчи ай келди да, экинчи айда дагы келди, апа дагы түштү баягы. Деп анан мана мону көргөздү. Экинчисин да ушундай. Мына экинчисин ушу. Ошо анан жакшы, Кудай ырса. Анан келин башы да ооручу. Анан башы да оорубай калды. Башы да оорубай калды. Азыр Кудай ырса жакшы. Ошол результаттар абдан көп. Андан сырткарыдагы өзүм да аябай жакшы болдум. Ушундай жеңилмен, бөйрөгүм ооручу, тизем ооручу. Абдан жакшы жолдошумдун башы ооручу эле, азыр башы да оорубай калды. Анан айтып калчу, бөйрөгүм салаңдайт деп. Анан бөйрөгү да оорубай, жакшы, өтө жакшы үйлөбүз да. Эң чоң сонун результат болду. Ошол продукцияга аябай ыраазыбыз. Бүткүл биз эмес, бүткүл ичип аткандар бар, ушундай ыраазыбыз. Бул чудо да, чында. Чуданын чудасы деп айтам да. Действительно чудо продукция. Эмгекчил, урматтуу партнерлор, урматтуу Кыргызстандын Нарын областы, эгер сиздер ушул ичкиңиздер келсе Элеф-8 продукциясына эмгекчил айылында Жубар Килеже иштейт. Телефонуңузду айтып койсоңуз? Телефонум 0708 72 20 79. Кайрылыңыздар, Элеф-8 продукциясын полностью сиздерге маалымат бере алат. Кантип иш керек, эмне кылыш керек, сиздерге маалымат берет, жардам бере алат. Кайрылсаңыздар болот.